7 дуандан шайланган кыргыз чоролор коомдук бирикмесинин өкүлдөрүн Манас атабыз басы өткөн өтмөң ашуунан Талас облусунун 40 чоро курамы тосуп алышты. Кыргыз элинин майыркы салтына ылайык ак өргө көтөрүлүп, улак тартылып, алыс жол тартып келген конокторду ат өргү түштү. Жалал Абад облусунун Ак Суу районунан келген Сапарбек Наркеевдин айтымында, кыргыз эли байыртадан эле акыйкат, адилеттүү башкарууну колдогон, ынтымактуу, биримдүү калк болгон. Ошол өткөн ата-бабаларыбыздын жолун жолдоо жалпы журтчулугубуздун милдети жана максаты болууга тийиш. Биздин негизги максатыбыз бүгүнкү өткөрүлүп жаткан жыйында ушу кыргыз элибиздин ынтымакка чакыруу, биримдикке чакыруу. Экинчиден ушу кыргыз эли мындан ары өзүбүздүн салтыбызды, наркыбызды өнүктүрүп, тарыхыбызга кайрылып, ушуларды өнүктүрсөк деген максаттарыбыз бар. Ошол максатта келип отурабыз. Таласта Манас атабыздын жергесинде кадыр түн тосуп, мамлекетибизде өтүп жаткан үй бүлө, тынчтык, ынтымак жана биримдик жылына кеңири баарлашуу аркылуу алдыга келечек максаттарды койсок деген тилегин билдиришти. Бүгүнкү иш чарасы кандай эми? Баягы кадыр түндө улуу күн экен. Ушу түнү ким эмне ой, тилек, максат кылса, ошол ишке ашат дейт, жакшы сөздөр сүйлөнүп. Биздин максат кылчырон ушу кыргыздын келечеги. Ушу бир жакшы заманга жетсек, ушу бизди ата-бабабыз калтырып кеткен ушул аманат жерди өзүбүздүн урпактарыбызга жашнакай өткөрүп бериш максат. Өргүп ат чалдырып алган соң кыргыз чоролору Манас Ордо комплексинде Кыргыз Манас деп уран чакырып келишти. Ураным! Манас! Улутун! Кыргыз! Ураным! Манас! Манас атабыздын күмбөзүндө болуп, Куран окутулуп, бата тиленип, зыярат кылынган соң Түлөканада жайыл дасторкон үстүнө кадыр түн тоосу улантылды. Орусбек Касымбеков, Тургунбек Жумалиев, Талас району.